коллектив бардыңыздарга ийгилик каалайбыз. Бирок мен айта турган сөзүм, бул жерде кеп министрде, кеп главврачта деген нерседен еще масштабын алганда өлкөдө абал оор азыр. Экономикалык жагыбыз, соседдер менен мамилебиз, сыртта проблемабыз көп болуп аткандан ичиндеги нерсени ызылдатып эле бири-бирибизди алып, бири-бирибизди кое берген бул жакшылыкка алып келбейт. Мен бул жерге чейин келдим баягы Совет жеринин главврачтын билет элем, мен билген элем. Анан кийин жок болуп кетти. Ошо баягы кызым проблемасы менен жүргөн экен. Мен министр өзү келет окшойт деп, бияка атайын кирип коеюн дедим эле. Урматтуу министерстводо отургандар, жылуу жумшак креслодо отуруп алып, адамдарды бул биздики, бул бизге жагат, бул бизге жакпайт, бул биздин өкүл балабыз, же бул илгери Садыр Жапаров түрмөдө отурганда бул митингге чыгып койгон, буну кетир дегенге азыр андай убакыт эмес. Жазды өткөзүп алайлы. Жаз деген нерсе бул өтө жакшы эмес учурда турабыз. Бүт бардыгыбыздын тиричилигибиз бар. Бул эжекелер эрте менен келип кыла турган иштери бар. Ошон үчүн мен сиздерден суранып кетет элем. Министерстводо туруп алып эле алмаштырган токтотуңуздар. Бул биринчи. Кардиологик центрде дагы ушундай орун алмаштыруу болгондо мен катыштым. Камералар менен катыштым, министр өзү келди. Ошонун аягы до сих пор ызы болуп атат, соттошуп атышат. Ушуну коллектив менен чечкенди үйрөнүңүздөр. Сиз замминистрсизби? Демек министрдин атынан келдиңиз. Бирөөнү жумуштан алган жок. Бул жерде биз ошол бир ай болду мына жерде акалачандардын настроениясы же бул шеф деп эле. Булардын дагы моральный тиричилиги. коллективде иштейсиз, кимсиз? Мен мына жерде жашайм, мен мына жерде постоянно келем. Мен ол сиз менен айдаган турашкан. Сиздер деле эл менен иштейсиздер. Өзүңөр эле калачан отура бербейсиңер, мына эл менен иштейсиңер. Анан экиден бөлүп алып сен чык дегени токтоттуңар. Менин оюмду туура түшүнүп министрге жеткизиңиз. Себеби мен кардиологик центрде да мен катышкам. Мындай, бул жерде жаңы мекеме түзүп атат, ошо жаңы мекемени самостоятельный мекеме болуп атат. Тияктан бөлүп өзүнчө, ушул жакшыраак кызмат кылсын, жакшыраак тейленсин, жакшыраак акча бөлүнсүн, өздөрүнчө жашасын деген маани. Ошон үчүн жакшыраак болсун сөз, министрдин колтуңардан чыккан адам келип шеп болуш керек. Не болуш керек? Жаңы мекемеге жаңы жакшыраак болсун деп атпайбы? Жакшылап иштесин, сиздердин жакшылап тейленсин. Жакшылап иштеш үчүн мына жерде чоңоюш керек. Мына жерде проблеманы билген адам билиш керек. Туурабы, коллектив? Эмне араңардан жокпу татыктуулар мына шеп боло турганда. Сөзсүз ошо шептин жанында кофе ичкендер келиш керек. Ушул жерден тандаңыздар. Себеби мамлекеттик кызматта тандалбайт, шайланбайт. Бул дайындалат. Министр өзү дайындайт. Түшүндүңүзбү? Кандай? Көз ачык жол менен дайындайсыңар, эрте менен туруп алып. Бул 600 миң маселеге Bizde ел бололу. Это коллективное собрание. Бул силердин менчигиңер бул чечкидей. Ben sahibi, biz bırakıyoruz. Жок, сиздин менчигиңизби бул? Ben bırakıyorum. Uzunca salgan gereği yok. Коллектив өзүңөр эле ушул мекемени өзүңөрчө менчикче чече бересиңерби? Жок. Буну шеп, буну кетирип, буну андай. Yok. Kaleci çeçiyor tat. Sözümü de uktuk. Oldu mu? Razıyız biz. Oldu mu? Сыртта калбай. Же министерстводон адамдар келе бериш керек. Давайте успокоимся. Это же наши тоже люди.